Bizde bıçak var degen boyunca getirirken başka söz etkenimiz. Mizan var mı? Taşıyıp sadır çaparıp suranam. Şunu ömür boyu kamalsın şu. Men çıdamaymış şu ömür ayağına çeyin. Kantip çıtayım bir ayılda жүрüp. Bir emes ekön öldürgön. Üçüncüsünü şunday kılıp atat. Men bul kankor men kүйгөн жерim. Şu sotto karaba koydu. Sotto aytat şu. Men bıçak saygan emesmin deydi. Degende men oşondan beri жүрөгүm токтobой тур. Bir balamı mayıp olsa, bir balamı bıçak sayıp öldürmezse, bu mizan degen işte yok, karapayım öldürgece işte. Tez çekilmese biz daha kanga kan, muşka muş kılavuz buna. Bizim çıdamız gitti buna. 5 aydan beri davleyne olduk. İnsult balgala kaldı buna. Pristup oldu saat, minut sayın. Uşunun arkasında жүрөбүз buna bir borumdur. Kayra dağı burup gelip öldürүү maksatında gelip maşina menен putumu 2-3 жолу тебилеткен, алдыга аркага айдап. Андан кийин ошо өзүм билбейм, үйгө алып келишиптир. Бул атайын ошо экөөбүздү өлтүрүү максатында ошо Россия жергесинде иштейт, ошол жерден атайын биз үчүн келген экен, өлтүрүү максатында. Орусияда иштеп жүргөн мекендештерге ишенимдүү өнөктөш. Биз сиздин мыйзамдуу миграцияңыз үчүн Казакстанга кирди чыкты кылабыз. Биздин документтик кызматта ИНН, СИНЕЛС, ДМС, паспорт котормосу, полис чоңдорго жана ошондой эле регистрация 3 айдан 9 айга каралган. Бардык кызматтар ишенимдүү жана 100% кепилдиги менен. Сиз бизди экрандагы телефон номерибизден таба аласыз. Ошондой эле комментарийде WhatsApp шилтемеси дагы бар. Ассаламу алейкум, тугандар, сиздер менен Соф сауда интернет магазини. Бул миноксидил деген дары чачыңызга же болбосо сакалыңызга 2 айдын ичинде сонум кылып өстүрүп берет. Жана бул жерде сигаретти, аракты ташатып бере турган дарылары бар. Арыктай турган же болбосо семиртей турган дарыларыбыз бар. Керек болсо бой өстүрө турган дарыларыбыз бар. Анан болсо бул жерде жаш балдарга да куртту чүрө турган дарылар бар. Спортивный товардар бар, протеин, амино, БЦА дегендей. Саряду лечение кылып бере турган дарылар, агдакты лечение кылып бере турган дарыларыбыз бар. Айтсаңыздар, доставка кылып беребиз. Санкт-Петербург, Москвага чейин бесплатно доставкасы. Мен Сейитбек уулу Чыныбай 1994-жылы туулган. 3-ноябрь күнү саат 1 чамасында Алымжан уулу Амангелди үйгө келген. Үйгө келип машинасына салып айылдын этегине тумшуктан деген жака алып барган. Ошол жерде олтурганбыз. Олтуруп өткөн кеткен нерселерди айтып Амангелди мага ар кандай жаман сөздөрдү айтып ошондой нерселерди кылды. Ошентип отурганда уруш башталды. Бул машинасын нары бери айдап кетип аткан. Анан бир аз масыраак экен эле. Анан ошо айылдын кеч кирип калган убагы эле. Айылда жаш балдар көп болот. Анан ошого бул мас болуп калды, машинасын ключун алып коеюн деген ойдо барганымда келип машинадан түшүп балка менен урган. Башыңызга? Башыма. Оң тап, сол тарап жагыма балка менен уруп, башымдан сразу кан агып кетти. Кан агып кетип отуруп туруп калганымда эле кайра келип машина менен сүзүп кетти. Андан нары өтүп дагы кайра буруп келип дагы сүздү. Өйдө турганымда машинанын капотуна түшүп лобойго башым тийип, бул жак башымда жарылган. Ошентип жерге жатып калганда кайра дагы буруп келип өлтүрүү максатында келип машина менен путуму 2-3 жолу тебилеткен, алдыга аркага айдап. Андан кийин ошо өзүм билбейм, үйгө алып келишиптир. Бул атайын ошо экөөбүздү өлтүрүү максатында ошо Россия жергесинде иштейт, ошол жерден атайын биз үчүн келген экен, өлтүрүү максатында.
Ошо иниңиз да азыр эми баягы коомчулук айта берет да баягы окуянычы кантип аралашып калды депчи. Иниңиз кантип мисалы ошо бул жерге бычак салып калды? Иним ошо мен ошо без сознания болуп калганда үйгө алып барышкан экен. Сизди? Мени алып барышып ошол жерде мени көргөн иним ошо эмне себептен уруштуңар деп ошону суроо максатында келгенде ошол ылдыйдан качып келип үйүнө алып келип ошол жерден бычак сайган. Ошонун негизинде 3 жолу ошонун негизинде өкмөм өлүп атат. Азыр эми ошол тергөө боюнча дагы айтсаңыз, тергөөнү мындай адилеттүү жүрдү, мындай бир калыс жүрдү деп айтасызбы? Анан соттун ошол акыркы чечимдерине, соттун ошол кадамына кандай жабырлануучу катары кандай баа берип атасыз? Анан жана да айтып кетпеди. Неме кылмышка шектүү тараптын ошол сизге бычак сайган кылмышкер эми баягы соттун чечими менен. Ошол азыр СИЗОдобу? Анан ал эмнени талап кыласыздар азыр? Сиздин талабыңыз эмне азыр? Биздин талабыбыз сот адилетсиз карап атат. Ал тарапты көбүрөөк карап бизде кимсиңер дегендей кылып кое эле. Биздин ата-энем барса, даже ата-энем менен бери кыйкырып, "Осо чыгып кеткиле, ыйлабагыла, андай мындай" деп ошондой нерселерди көргөзүп атат. Анан Имарова Нургүл ошо Амангелдин адвокаты ар кандай шылтоолорду айтып, соттук процесске келбей узартып атат. Ошо сотторго биз ишенбейбиз. Биз ошо моюн өлтүргөн эмесмин деп Тергөөдө далилденген. Толук далилденген. Мойнун албай атат. Өлтүргөн эмесмин. Мен экинчисин мойнума алам, экөөнү мойнума албайм деп ошондой түрлөрдү көргөзүп атат. Азыр эми бутуңузду деле неме көрсөтүп койсоңуз болот, мындай ушул жерден эгер суу болсо. Сиз түшкөнүңүздү тарта беребиз, неме кыла бересиз? Bunun butu maldı майданып кеткен. Машина мындай жаткызганда тепселеген да, Жыгылганда. Майданып кеткен. азыр гипстесиз. Гипсин алдырган. 5 ай болду. İçinde temir var hazır. Şu başını tükkenme kan koyup ketip kalgan. Ya Көрсөтүп кое бериңиз эле могу жерлерде. Бияка балка ошо биринчи балкалар менен балка менен чабылганда ayağında olsa şu başını koyup Kaldırıp öteyip maşlanın. Şu balanın ayından belkisi bağlı sayın oldu koy var. Janagı үйдөн алып чыккан эки баланы жоопко тартып бергиле. Эң суранганыбыз ошо башкын ушул ишти алып барган ошо эки түгөт групповой болгон бул. Бир адам эмес, үчөөлөп сабаган. Машинага сүздүргөн, башын сүздүргөн, путтарын тебелеткен. Кыскасы көп нерселерди колдонгон. Акырында бир чабан бала келип калып ошого жармашанан ошол аркылуу кичине элге кеткен. Болбосо ошол жерде буну деле өлтүрмөк, бул бала деле өлмөк ошол жердечи. Анан булардын ошол өлтүргөн аман бирөөлөргө чалган. Бирөөнү өлтүрдүм, экинчисин өлтүрөм. Билет алып даярдай бергиле. Мен электронный кылып билет алгыла учуп кетем деген максат бар болгон. Бул план менен болгон иш. Бул групповой болгон. Жанагы эки сыртта жүргөн баланы главный ошол жоопко тартып бергиле, камалсын ошо. Bir balamın mayıp olsa, bir balamın bıçak sayıp öldürmezse, bu mizan degen işteyi karapayım ellergece işte. Айта берет ошол. Men ошо өлгөн баланын апасын эне катары мен жүрөгүм сыздап турат. Иштекени эстебейм. Азыр ошо баламы күйөөм аркасынан ээрчип жүрүп өлтүрүп алды. Келгенде бычак сайган 18ге толгон ой бала. Балама айтып мен муну жеткире албайм ушундай. Чоң балам путун балка менен чаап башын машина менен тебелеткен. Мен чыдабайм, мен ушу балам ушул жерге келип кичине балам келгенде бычак бар деген боюнча кете берген, башка сөз айткан эмес. Мыйзам барбы? Ташип, Садыр Жапаров суранам, ушуну өмүр боюга камалсын ушу. Мен чыдабайм ушу өмүрүм аягына чейин.
Kantip çıtayım bir ayılda жүрüp. Bir emes ekön öldürgön. Üçüncüsünü şunday kılıp atat. Men bul kankor men kүйгөн жерim. Şu sotto karaba koydu. Sotto aytat şu. Men bıçak saygan emesmin deyt. Degende men oşondan beri жүрөгүm токтobой турат şu. Приступ болуп атат, приступ. Ушундай жаным уштап турам мен суранам ушу. Ушундай кырчындай 18ге толгон баланы кандай бычак сайды şu адам баласы. Кандай колу барды şu мыкаачылык. Şu өмүр бойуга кетсин. Мен чыдабайм буга. Мен эне катары жүрөгүм сыздап турат. Мен суранам. Şu тергөөдө сот ошо сот болсо бизди караган жок, бычак сайган жокмун деп танып атат. Десе дагы сот бизди сүйлөтпөдү ошол жерде. Мен ыйласам ыйлатпады ошол жерде. Мына эжем мен жанында күйүп отурганда айдап чыкты буну сот залында. Ушуну карап бериңиздер, мен суранам, мыйзам болсо чечип бериңиздер ушуну. Канча тапаныбыз талкан болду, бара берип чарчадык. 2 күнүн биринде чакырат сот. 2 күнүн биринде чакырат, тууган уруу менен барам, карап койбойт. Созгону. Şu men чыдабай калдым акыры. Омар аттуу соттун төрагасын жоготкула, ол окшогон соттун бизге кереги жок. Мына элдин көйгөйүн ойлобогон, ол окшогон эненин жогу жакшы, өкмөттүн акчасын жеп бекерден жатат, бизди ыйлат ошо жерде, бизди бир сүйлөтпөй койду. Мына лишний мени ошо жерден колоп чыкты. Мына күйүп алама бооруму ачып, сөз сүйлөй албай титиреп турган чакта бооруму ачып, сөз кайтарып чип кетти мен. Мен жетелеп чыгап салды эшикке. Бул окшогон соттун кереги жок. Малын сатты, мүдүрү калбай акыры биз ушу жол кырасын төлөп биз барып ар 2 күндө чакырат бизди. Ар 2 күндө барабыз топтолуп 30-40 адам барабыз ыйлап ушу бир тууганыбыз экен ушуга күйүп барып ошол жерден бир жакшы сөз укпай өлтүргөн канкорду сиздей, а биз ыйласак бизди жемелеп эшикке жетелеп чыгарып салды. Бул окшогон сотту жок кылгыла, кереги жок. Биз мыйзам өкмөт иштейт деп жүрүпбүз 4 айдан бери. Давно ушу телеканалга чыга турган нерсе болчу. Бул адам жоготту деген эң жогорку болбогон кылмыш. Бардыгыбыз жүрөк титиреп, bir айдын баары жүрөк титиреп ыйлай турган окуя болуп атат. Бул кайдыгер карап койду, бул сотчу, бул окшогон аялдын кереги жок. Мына баласы bir balası mayıp bol Özbekistan'a 5-6 girip çıktı. Bir kavar algan kişi çok. Özler kavar albasa tuğan urgun jönötüp. Mına mal mülk kalgan çok. Tuğan uruk kambagал bol püttük. Tuş taraftan karısı tutup atat. Uşualar sakayt olaylı. Kança adam barıp durağız. 30-40 adamdı nerfin kaynatıp bardığızdı davleyine kıp çıkardı oşa zaldan. Mına her 2 gündün birinde pristup bolu akır gündür çıdabay kaldı. Biz mına bir tuğan ekemiz aşığızdı işimiz taştap. Uşu singdibиз менен кошо болуп атабыз. Ушуну жогото албайлы деп атасы курган болсо, булам приступ болуп бул жакта өзүнүн туугандары укасын карап атат. Биз сиңдибизди карап мынандай ушундай акыбалга келип калдык. Карап койгула, коомчулук. Сиз дагы неме айтыңызчы, атасы катары ошол окуя ошол каза болгон балаңыздын аты жөнү, кийим, канча жашта эле, анан окуя кайсыл бычакты каерде сайып атат? Ошонун баарын көрсөтсөңүз болобу? Неме 18 жашта болчу. Сейтбек уулу Жеңишбек менин балам 18 жашта болчу быйыл. Быйыл 18'de бүткөн бала. Ушул анал турган үйүндөн буну бычактап балам баягы күчтүү жаш бала качып келтирип жерге жыгылган. Бул эми балама жардам көрсөтмөк турсун, бул уже билет алып, бул кылмышкер канкор бул Россияга качып кетмек болгон. Бунун тагасынын машинасы менен жардам кылбай туруп качкан бул. Эми бул бычак жок, бул жалган маалыматтар дер. Сиздин колуңузда таяк бар эле, таяк менен. Менин колумда таяк эмес, мен ушу баламды сактап калыш үчүн жыңайлак. Пут кийимим жолдо түшүп. Жыңайлак келгенмин мен бул жерге, мен ол колумда таяк болгон эмес. Мына биз сотко барсак, соттор бир тараптуу карап атышат. 4 айдан жүзү болуп калды мына. Жыйынтык чыкпай атат бизге. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, УКМКнын начальниги Камчыбек Ташиев, сиздерден суранам дагы, өтүнөм дагы. Ушуну көз салып коюшуңуздарды.
Урматтуу Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, биздин ушу көйгөйүбүздү чечип бериңерди суранабыз. Биз bunday tak tez çeçilmese biz daha kanga kan muşka muş kılavuz. Buna bizim çıdamız gitti. Buna 5 aydan beri davleyne olduk. İnsuluk bolgala kaldı. Buna pristup oldu saat minut sayın. Uşunun arkasında jürüyoruz buna bir borumdun. Bunun akvalı öte ağır. Biremesi ek olasından acırap. Üçüncüsü caradar bol oturat. Uşunu tez arada çeçip örgürdü suranavuz. Buna uşu Omorga деген сот жоголсун. Мен дагы айтам ушуну. Жоголсун, олокшогон соттун кереги жок элге. Элдин көйгөйүн чечпеген соттун эч качан кереги жок. Өкмөттүн акчасын жеп гана отурат. Адвокаттар иштебей атат. Адвокаттар акчаны жеп, тоюп, дагы убакыт тойбой атат ошо. Дагы алайлы деп убакытты созуп атат кыскасы. Биз ар 2 күндө бара берип чарчадык. Путубуз калмады. Bizde tez arada çeçip bergördü suranabız. Men şu ölgön balam apasımın şu. Men çıdam gitti Sadır Japarov Tashiyip. Men sizlerden suranam. Bundan ары men çıday albayım. Men dagı şu tuğan uruğumu toптоп şularga kanga kan muşka muş kılam. Çıdam gitti tuğra çeçip şunu ölüm cazasına gete turgan bala bul. Uşu ömür boyuga geçsin. Şunu men sizden suranam. Uşu sottu dagı, sot adiletти çeçken jok ayal başı menen. Meni sıylagan jok şu. Men sızdaganmı? Ene oğul dagı. Ene olsa da meni sıylagan jok. Suranam uşu sizlerden. Bundan ары men çıdam gitti, çıday albayım. 4-5 ay bolup atat mına. Karma otursat, uşu mizam çeginde çeçip bersin. Advokatlarını almaştırsın. Biz uşunu suranabız. Bir el buna Kızılalay eli tınç yaşayızbı. Oşular bardığın mizam çeginde çeçip advokatlarını almaştırıp bersin. Ötünöbüz. Ayas ulumuz boladır. Biz güyüp atabız. Şu kanday semiyeli bulacakçı? Baldары kanday ele? Baldары ötö jakşı. Ötö jakşı baldar. Çırı jok. Bir jakşına baldar. Ya bunday kılgan işi tur emes da. Uşunu mizam çeginde çeçip bersin. Advokatlarını almaştırsın. İlagım gelet. Hökümet degen ilgeri birdek olganda tok uğurdasa dağı emetetiler. Kamayteler. Bolka hazır bolka dollarda kalıptır. Usul uyat ey. Uyat. El bütünde ölen usul balattılar. Ne çak geçilettiler. Onun ne karma atat? Dollar alat. Ne alat? Kim sotu? Onu karavaysın arba. Karaş gerek. Eltirden gelsin. Yuka karaştır. Jakşına. Berjon advokatı jakşı surasın. Mizam çeginde surasın. Aynen. Bizdin yüreğimiz var atat. Yüreğimiz. Bir usul 10 emeden 17'ge zorga çıktı usul bala. Şuğa ilagım gelet da. Ana onda ele komşu. Yakın ele. Geluşu tağa döp yemetçiler. Şunu men aytamam. Şu zakon yeme boyunca karmasın. Ova. Mizam çekinde. Биздин суранарыбыз эмне жалпы айылдын суранычы. Ушу айылда тополоң болбосун, эртерээк сот чечими чечилсин мыйзам чегинде. Булар дагы эртең ушинтип созулуп жүрө берсе, булар дагы жана ачыктык болуп анан дагы кырсык болуп кетпесин деп биз деле коркуп атабыз өзү. Ушу айылыбызда тынчтык болсун, тынччылык болсун. Мыйзам чегинде баардык нерсе каралсын, эртерээк чечилип. Эми туура эмес кадам жасаган өзү. Туура эмес. Сейитбек акенин акыбалында түшүнүп атам мен дагы. Анан негизиле ошол кылмышка шектүү катары чында өзү азыр камакта да СИЗОдочу. СИЗОдо анан кайынча берене коюп атат. Кайсыл беренени коюп атат? Сиздер эмне талап кыласыздар? Биздин коюлган ошол тергөөчтөрдүн коюлган беренеси 2 убийство. Bir убийство, bir попытка к убийству. Денеге залал келтирүү боюнча. Анан кийин ушул атасына каршы бул жерде да бардыңарды уруп, өлтүрүп жоготомун деп туруп бычак шилтеп атырылганда атасы менен апасы чыга калып, ошолор кармап калып бычактарын алган. Ошол боюнча хулиганство деп 3 убийство. Бул негизи өтө оор кылмыш менен козголгон ишти ушунчага создук туруп, күндөн күн өткөзүп
уже 5 айга келди. Ушу 5 айга чейин ушул айылдагы аба аксакалдарды, тууган уруктарды, ички иштер органын жана ошондой эле айыл башчыларды жана баардыгына мен ошол эч кандай бир айылда турабыз, жамандык жакшылыкка барбай ушулар менен кагыштырып согуштурбай мен тынчтыкты кармап берем аксакал деп аксакал башым менен ошолорду эч кимге жолотуп турбай, эч кимге тийгиздирбей келдим эле. Буларда сен да дедиргеним жок. Эми азыркы мезгилде булардын да кайдыгерлиги уже Москвада ата-энеси Москвада жүрөт. Экинчи бир баласын үйлөп ал жакта тойдо жүрөт. Алар негизи бул жерден сыртка чыкпаш керек эле. Күбө катары алар жазылуу ошол күбөлөрдүн эсебинде. Булардын ушундай эле кайдыгерсиздиги, тоготпостугу биздин чындыгында туугандардын ушунчалык кыжыбасын кайнатып, буларды мен уже мындан башка токтото албай койдум. Сиз мыйзам чегинде барды каралат деп жүрүп, ушуга келдиңиз деп туруп, азыр менин сөзүмдү укпай калды. Булар азыр ар кандай ишке барышы мүмкүн. Мен ошон үчүн мына эл журттун алдында, ошол ички иштер органынын алдында телевидениеде ошо кыскасы өзүмдү айтып коеюн дедим. Эми мен ушу негизги кайрылып келе турган нерсем ушул мамлекет башчысы Садыр Нуркожоевичке, УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевке ушул айыл жериндеги болгон кылмыштардын ушунчалык 5 айлап факты бардык эксперттик данныйлар, заключениялары далилденип бардыгы турган нерсени күндөн күнгө бир адвокаттын айынан ушул күнгө чейин кармалып, ушул күнгө чейин жыйынтык чыгарбаганына аябай биз нааразыбыз. Ушуну Камчыбек Ташиевич сиз өз көзөмөлүңүзгө алып, ушуну тез аранын ичинде бир жыйынтык чыгарып берүү жагын суранат элек. Ушу Кадырбек Эшмаматов ушул жабырлануучу менин бир тууган укам болот. Өлгөн баланын абасы болом. Жабырланып буту майып болгон баланын дагы абасы болом. Ушул көпчүлүк мына бул эл дагы суранып айткан, ушу биздин арабызда эл башыбыз турат, аксакалдарыбыз турат. Булар дагы өз ойлорун айтат. Эми ушул сөзүм ошо пресс аркылуу Садыр Нуркожоевичке жана Камчыбек Ташиевке жетет деп ишенем.